алдыга эч кимди салган эл эмеспиз. Алдыда жүргөн элбиз. Ушундай элди шерменде кылбагыла. Кудайдан корккула. Токтоткула. Эй шерменде. Биздин каналга кош келдиңиздер. Биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз катталып кетүүнү унутпаңыз. Бул видео сизге жаккан болсо, башкалар менен бөлүшүп кетүүңүздөрдү суранабыз. Assalamu alaikum, урматтуу мекендаштар, урматтуу замандаштар. Бүгүн сиздер менен биздин Кыргызстандагы болуп аткан TikTok баракчасындагы кыргызды шерменде кылып аткан кээ бир TikTok блогерлерине кайрылуум. Бул TikTok баракчасында түз эфирге кирип бири-бири менен байланышып, бир экранда батыл ойноп, ата бабасы эгер бүгүн тирүү болсо, башын камчы менен чабып таштай турган акыбалдан да өткөрүп койду. Эмнеге десеңиздер, бул батылда түз эфирде бири-бири менен байланып, бир экранда ойноп, жеңилип калса, каалагандай шарттарды коюп, мына ошону аткарасың деп, батыл деген баледен бүтүндөй Кыргызстан мамлекетибиздин, кыргыз журтчулугун, улутубуздун, намысыбыздын, динибиздин барктуулугун билбеген надандар кыргыз улутун, кыргыз калпагын шерменде кылышып атат. Кантип десе, аялдарын лепчигин кийип алып, прикастан жеңилип калып, аялдарын лепчигин кийип алып, кыздары болсо турсазын башына кийип, бирөөнүн оозуна салып, көрсөтпөгөн ушул төшү менен жамбашы уяттуу жерле калды, башка жерин көрсөтүп бүттү. Кээ бир надандары сийдигин ичип, бул эмне деген бузукучулук туугандар, бул эмне деген айбанчылык, бул эмне деген парасатты мал тебелеп кеткен адам да кылбайт эле да бул ишти. Биякта туруп күйөөсүң да жөн эле күйөөсүң, ошентип батыл ойноп, акча табып, жана бирөөлөр подарка жөнсө ошодон акча түшөткөн, акча табып, тирилик кылып, ошодон курсагыңды тойгузгандан көрө курсагың жарылып өлүп кеткениң жакшы эмес беле? Туурабы? Бир аз намыска келбейлүү, бир аз уятка келбейлүү? Эркектин камчысы бекем болуш керек эле. Эркектин намысы бекем болуш керек эле, бирок эркектин камчысы слабый болуп, эркектин намысы алсыз болуп кеткендигин кесепетинен кыздарыбыз бүгүн же атасын укпады, же энесин укпады, же бир тууган агазын укпады, же энесин укпастан TikToктон чыгып алып, турсазын оозуна кийип салып, башына кийип, кээ бирөөлөрү өзүнүн сийдигин ичип, кээ бирөөлөрү турсачан көчөдө Москвада жүрүп иши кылат. Кыргызды бүтүндөй дүйнөгө, бул интернет заманында Кыргызстанды бүтүндөй кыргыз улутунун барктуулугун шерменде кылып атат туугандар. Кудай силерге ынсаф берсин. Өлүшүңөрдөн мурда тооба кылып калышты насип этсин. Мен ушуну сурайт элем. Көрсөтпөгөн эч жериңер калбады, көрсөтүп бүттүңөр. TikToктон бүтүндөй шерменде болуп бүттүңөр. Болду эми тооба кыла турган күнгө келдиңер. Мынтип шерменде болгондон көрө үйдө жөн эле жатканыңар жакшы эле. Бир намызыма тийгендик үчүн, бир уяттуулугубузга тийгендик үчүн мен чыгып айтып атам ушуну. Кудайдан корккула, эй карындаштарым. Кудайдан корккула, эй эркектер. Батыл ойноп шарттарды аткарып, арам шарттарды аткарып, ошодон акча табып, курсагыңарды тойгузганыңарды токтоткула. Андан көрө бирөөдүн дуалын уруп, бирөөдүн эгинин уруп, бирөөдүн чөбүн чабып, мардыгерчилик кылып болсо дагы, тачка түртүп болсо дагы, адал пешенетер менен үй бүлөңөрдү баккыла. Адал пешенетер менен жакшы жашагыла. Арам окка таш болбойт. Арам оюнуңар менен силер бүтүндөй өзүңөрдү эле эмес, үй бүлөңөрдү, мамлекетиңерди жана улутту шерменде кылып атасыңар. Силерге ошогон шерменделерди Кудай өзү кечирсин. Ошо турсаңарды башыңарга кийип, аялыңардын липчигин кийгендер, эртең көчөдө дос жоро жолдоштордун алдында ашта кантип жүрөсүңөр туугандар? Кантип уялбастан бет алып көчөдө жүрөсүңөр эми? Бул интернет заманында көрбөгөн нерсе калбады, көрүп бүттүк барын.
жашырып болбойт экен, баары эркиндик, баары чыгып кетет экен. Бир аз намыска келбейлиби? Эгер силердин эркегиңер аялыңардын кийимин кийип алып интернетте, TikTokто, батылда жеңилип алып, шарттарды аткарып атасыңар приказ деп. Кыздарыңар турсаңарды башыңарга кийип чыгып алдыңар. Көрсөтпөгөн жериңер калбады. Эгер ушул акыбалыңарды бизден бир муун мурда жаралган ата бабаларыбыз көргөндө, силерди камчысы менен башыңарга чабып, эзиңерди оодарып жыгып таштабаса, мага келгиле. Жыгып таштамак. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз кыргыздар улуу элбиз, тарыхыбыз бар. Динибиз менен, улутубуз менен, ыймандуулугубуз менен, уяттуулугубуз менен алдыга эч кимди салган эл эмеспиз. Алдыда жүргөн элбиз. Ушундай элди шерменде кылбагыла. Кудайдан корккула, токтоткула. Эй шерменделер.